Сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар, ардактуу көрөрмандар. Анда бизде коногубуз бар, жылдыздуу коногубуз, бүгүн өзгөчө ушул Баткен жергесинде өзүнүн чыгармачылык концертин берип жүргөн Сагын Эргешов бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келиңиз. Кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Мен да кубанычтамын. Келбей деп отуруп, акыры көрөрмандарга сиздин келериңизди айтып, өзгөчө азыр даярдап койдук. Эфир артында биздин канчалаган көрөрмандарыбыз, областтын тургундары сизди көрүп отурат. Кутман таң дейли. Кутман таң, жалпы Баткен облусунун тургундары сиздер менен мына ушундай бүгүнкү таңда жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Таңкы эфирдин бир өзгөчөлүгү мына ушунда. Кайсыл инсан болбосун эрте тургузганга аракет кылат. Анан биз чыгармачыл инсандардын көпчүлүгү кечинде жол жүрөбүз дегендей, анан кечирээк келип калып, анан бираз уктап калыптырбыз. Ошондон кечирим сурайбыз. Негизи биздин сунушубузду четке какпастан, мына өзүңүз айткандай эле, чыгармачыл инсандар эми кечинде иштеп, күндүз эс алып эмеспи? Эң баягы көйгөйлүү маселе десек болот, чыгармачыл инсандар үчүн. Анан биз баягы байланыша албай атып, акыры сиз менен байланышкандан кийин анан көрөрмандарга айттык, буюрса келет экен коногубуз деп. Ыраазычылык айтабыз келип бергениңизге. Чоң рахмат сиздерге. Кандай маанайыңыз жакшыбы? Маанай эң сонун, көзүм ачар менен эле сиздерге келдим. Бүгүнкү таң Баткенде өзгөчө башталды. Ар бир таңыбыз өзгөчө тарыхтар менен өтсүн дейлим. Эми чыгармачыл инсан болгондон кийин ошол чыгармачылыгыңыз боюнча бир аз кеңешели. Анан акыркы учурда чыгармачылыгыңызга эмнелер кошулуп атат, клип тартып атасызбы? Ушул боюнча азынаак айтып кетсеңиз. Сөзсүз баягы биз деле бардык дыйкан сыяктуу элечи, бардык нерсебизди жазында эгебиз, күзүндө чогулдабыз дегендей да. Анан биздин дагы кайрадан клиптерди тартып, ырларды чыгара турган учурларыбыз келип баштады. Ошол жакын аранын ичинде Самарканд жергесинде, Бишкек жергебизде өзүбүздүн клиптерибиз тартылат. Анан ошол клиптерибизди жалпы кыргыз элибизге тартуулайбыз. Анан күзүндө тойлордон ушуну терип жейбиз дегендей. Жакшы, баягы эмгегиң каттуу болсо тапканың таттуу болот дейт. Андыктан ошол талыкпай эмгек кыла бериңиз. Анан сиз эми өзүңүз эфирдин ушул негизи эле телевидениянын ашканасында жүргөн адамсыз. Анан ушул кесибиңиз боюнча өзү журналист экенсиз, Анан эмне себептен ырчылык жаатка өтүп кеттиңиз? Алпарчылыкты таштап койдуңузбу? Менин эң биринчи негизги кесибим ошол ырчылык жактан башталган. Анан продюсерим атам болгон десем деле жаңылышпайм да. Атам жетелеп жүрүп, ошол телевидениянын кухнясына аралаштырып, чыгармачыл жолго кошкон инсан. Анан атам дагы ошол мен телевидениянда, радиодо жалпысынан 6 жылга жакын аралыкта иштедим. Ырдасаң деле жакшы болмок деген сөздөрүн атам көбүрөөк айтып калып, анан ошого байланыштуу телевидениянын деле зарплаталары айлыгына, негизичи эмичи ачык айтканда, айлыгына байланыштуу мен ошол ырчылык жолду тандап кеттим десем болот. Бирок мен телевидениядан такыр алыстай албаймын. Себеби мен өзүмдүн кесибим, 6 жылдык билимим бар журналистмин. Буюрса автордук программаларымды дагы даярдап аткан мезгилибиз. Мен эми автордук программа менен эле эки жакты тең алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөр алдында турат буюрса. Анан ошол автордук программамды алып чыгып, анан эки жакта алып кете берсек болот. Эми негизи баягы алып баруучулар ырчылыкка эмес, бир тамадалыкка болуп кетет эмеспи? Сизге ал жаатын эмес, ырчылык жаатын өтүп кетти. Ошого мен мындай ойлонуп атам да, таң калып атам. Эмне үчүн ырчылык же баягы жеңилирээк болобу алып баруучулукка караганда, же болбосо ошол эфирди баягы эми таңкы программаларды алып барып жүргөнүңүздү көрүп калганбыз. Ошол таң эрте туруштан кыйналып ырчылыкка өтүп кеттиңизби? Жогоруда айтып өткөндөй эле, таң эрте мен 6 жыл эрте менен студент мезгили биринчи курсуман башталды менин чыгармачылык жолум. 6 жыл эрте менен эрте туруп ушундай Кутман таң программасын, таңкы 5 программаларын алып барчумун. Кийин дем алуу күндөрү уктап алайын десең, Марал радиосунда таңкы эфирди алып барчумун да. Анан эрте менен тургандан деле кыйынчылык болгон эмес. Себеби 6 жылдын ичинде организм дагы, өзүң дагы бул нерсеге такшалып даяр болуп каласың. Анан эфирдин адамы болгон үчүн таңкы эфир чакырабы, кайсыл эфир чакырбасын, сөзсүз түрдө баягы келгенге аракет кылам да. Анткени эфирде канчадаган көрөрмандар бар. Эфирдин артында баягы сиздердин үйүңүздөргө айттырбай барган конокпуз да негизгиси. Ошол инсандар бар, күтүп отургандар бар. Анан негизгиси ушу студияда эрте менен эрте келип операторлор, жалпы кызматкерлер, алып баруучулардын бардыгы ошол качан келет экен, күтүп отурат, эшикти биздин коногубуз качан келет экен деген нерсе мененчи. Үйгө деле конок чакырсаң келбей калса ыңгайсыз болосуң го.
эфир дагы ошол сыяктуу. Ошол ситуацияда балким сиз алып барып жүргөндө чакырылган коногуңуз келбей калганда кантип чыгып кетет элеңиз? Биз дагы эми сюжеттерди даярдачубуз, ошол сюжеттерибизди берчүбүз, анан көбүрөөк эфирге чыгара алдында ошол нерсеге даяр болосуң да. Анан бардык нерсени даярдап, ошол программага элге көбүрөөк пайдалуу маалыматтарды айтканга аракет кылчубуз. Сиздин берген интервьюңузда окуп калдым, ошол студент маалда шаарга өзүм жалгыз келгенмин, анан шаар аралап жүрүп, шаардын көчөлөрүн жаттап калганмын деген ой айткан экенсиз. Негизинен ошол студент маалыңызды айтып берсеңиз, кайсыл жакта окугансыз? Өзүм Бишкек шаарында Кыргыз улуттук Жусуп Баласаган атында Кыргыз улуттук университетинде журналистика факультетинде 4 жылдык бакалавр, 2 жылдык магистратура бөлүмүндө бүткөнмүн. Ал жакта барып эле биз түштүк тараптын адамдарыбыз да. Анан түндүктүн адамдарын биринчи жолу көрүшөм дегендей баягы мисалы үчүн түндүктө деле оштуктар деген сөздөр боло берет го. Анан оштуктар жөнүндө алардын да пикири башкача болчу да ал мезгилде. Эми мындан 10 жыл мурунчу. Анан биздин түштүк тарапта дагы түндүк тараптагыларга ой башкачараак болчу да. Эми кандай кылып алат экен, бөлүнүп жарылуу, трайбалисттик нерсе деген болбойт бекен деген бир көкүрөгүмдө бир ушундай нерсе менен кеткенмин да. Анан бардым, документтеримди тапшырдым, өттүм университетке. Кийин эми мындайча ачык айтканда оштуктар аз экенбиз ал жакта биздин группада. Анан староста ким болот дегенде эле мен болом деп, мен ошол жерден өзүм староста болуп баардык группалаштарымы Ошко алып келип көрсөткөм Ошто. Ош ушундай болот депчи. Анан алар ошондон кийин Ошко болгон пикири өзгөрүп, азыркыга чейин биз группалаштар катташып сүйлөшүп турабыз. Дагы бир ошо өзүбүздүн тил менен айтып алар да үйрөнүп калышкан. Дагы битти алып барсаң жакшы болот деп калышат. Негизи баягы айылдан баргансыз эми шаарда баягы көбүнчө эми орус тилде эмеспи? Кыйналган эмессизби орус тилден? Мен өзүм кыргыз группаны тандагамын. Анан жалпысынан дээрлик орусчадан сөз түрдө кыйынчылык болгон. Эми староста эми ушул группадагы баардыгын башкарат эмеспи? Эми баягы орус группалары менен да сүйлөшүш керек, орус мугалимдер болуп калат. Анан жалпысынан алганда ачык айтканда орус тилинен кыйналган учурлар көп эле болду. Жана өзүңүз айткандай, мен көчөлөрдү көбүрөөк жөө басып, Бишкекти жаттаганмын десем да болот да. Андай кылбасаң Бишкекти жатташ өтө кыйын. Сөзсүз түрдө. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Андыктан 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Сагын мырзага болгон билдирүүңүздөр же болбосо сурооңуздар, каалоо тилегиңиздер болсо жазсаңыздар болот. Эфирдин соңунда эгерде жакшы бир бизге SMS кат болгон болсо, биз бүгүнкү концертке чакыруу баракчасын берип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан аракет кылыңыз, ардактуу көрөрман. Биз болсо улан төрөлүм. Келиңиз, эми ушул чыгармачылыкта негизи баягы продюсер деген бар да. Баягы эми мен да ушул чөйрөнүн нанын жеп калганым ушул 10 жыл болуп калыптыр. Анан ушул башында ушундай түшүнүк бар эле да, продюсеринг болбосо баягы чыгышың кыйыныраак. Анан кээ бир жерлерде радиолордо, телевидениеде сенин таанышың болбосо, ырларыңды албай коет депчи. Сиздин ушул чыгармачылыгыңызда ырдап баштаганыңызга ким мындай себеп болду да? Анан баягы сиздин ырларыңызды, клиптериңизди ушул телевидениега, радиого бергенге бир мындай жардамчы болгонбу? Мен эң биринчи жардамчым ушул телевидение болду десем болот да. Мен себеби өзүм телевидениенин кухнясында аралашып жүрөбүз, баягы журналисттер бири-бирибиз менен жакшыбыз дегендей. Анан мен клиптеримди тарткан мезгилде андай кыйынчылыктар бир дагы жолу болгон эмес. Анткени кесиптештеримдин колдоосу аябай жакшы болгон да. Кайсыл каналда болбосун, кайсыл радиодо болбосун, биздин кесиптешибиз ырдап чыгып бир деп алардын колдоосу болгон. Мен ошон үчүн продюсерге муктаж болгон эмесмин да. Анан азыркы учурда чыгармачылыкта негизи эле ырчылыкка аттана турган Баткен шаарындагы инсандарга айтып коеюн. Азыркы учурда продюсердин такыр кереги жок. Продюсер деген биздин азыр эмеде, шоу чөйрөсүндө жакшы бир дасыккан продюсерлердин саны аз. Анан экинчиден менеджер инсандар дагы мен продюсермин деп өзүн атап алышкан да. Бул продюсер деген жоктон барды жасаган адамдар да. Кичине аты чыгып калган адамдарды келиштешпейлиби, ушундай кылбайлыбы дейт дагы. Анан мен ошонун продюсеримин дей берет да, ал продюсер эмес, ал менеджер да. Анан жаңы чыга турган адамдарга айтам, азыр Instagram продюсер өзүңөрдүн, TikTok продюсер, эч кимге муктаждык жок да. Азыр ким таланттуу адам ырдап чыгам десе, анын колун мурункудай эч ким байлабайт. Үйдө отурасыз, комузуңуз барбы, гитараңыз барбы, аккордеонуңуз барбы, же болбосо жөн эле акапелла менен коесуз телефонуңузду,
тиктокко жүктөйсүз, соц тармак багыңыздан ошол тикток тармакта эгерде рекке чыгып кете турган болсо, демек сиз жылдыз болуп кеттиңиз деген нерсе да. Түшүндүңүз ардактуу көрөрмандар, мына ушундай сөзсүз түрдө баягы эми ал дагы пешенесинен деп коет багынан, балким сиз айткандай эле азыркы көпчүлүк эле эми чыгармачыл инсандар, ушул шоу бизнеске аралашып аткандар дагы ушул үйдөн эле отуруп сиз айткандай эле соц тармак аркылуу эле чыгып аткандар. Анан азыркы учурда сиз айткандай эле телевиденияга баягы клиптерди берип, азыр андай оорачылык жок болуш керек. Өзүнүн YouTube баракчаларын ачып алып эле ошол жерден айтып атса көрсөтүлсө керек. Ар бир адамдын өзүнүн азыр телевидениясы бар да. Ар бир адамдын өзүнүн телевидениясы бар, көрүүчүсү бар дегендей. Анан биз көпчүлүк инсандар айтып калат, эми менин таанышым жок, ошого байланыштуу мен чыга албай атам. Бул жака келсең акча экен да, мындай экен да дейт да. Анан эми сөзсүз түрдө базарга барып кийим алсаң акча, тамак аш алсаң дагы акча. Анан эми оператордун акысын төлөшүң керек, аранжировка жаздырган адамдын акчасын беришиң керек. Чыгымдар баары бир бар да, бирок үйдөн отуруп акапелла түрүндө сен ырдап чыгарганга сага эч ким акча сураган жок да. Сен телефонуңа акча сураган жок. Бир эле мисал айтайын, Нурайым Акылбекова. Мисал комуз менен ырдап жалгызымчыңды TikTok тармагында чыкты, хит болду. Азыр мына дастыкан ырчылардын катарын толуктап элибизге кызмат кылып жүрөт. Ошондой кыла турган болсо эмнеге болбосун да. Сөзсүз түрдө албетте. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, Сагын мырзадан буюрса ушул мен дагы ушул ырдайт элем, кантип чыгат элем деген жаш муундарга бир аз болсо да кеңеш болот десек жаңылышпайбыз. Бизде СМС билдирүү бар экен, саламатсыздарбы дейт. Мен шипширен неберем Альмиранын туулган күнү менен куттуктаймын. Өмүрү ырыскылуу, бактылуу, талайлуу, ыймандуу кыздардан болсун дейт. Ата-энесинин мээримине балкып, бактылуу балалыкта чоңойсун. Сиздерден сураныч куттуктап коюңуздарчы. Алдын ала чоң рахмат. Ийгилик, Сагын мырза, чыгармачылык ийгилик дейт. Концертиңизди жакшы өткөрүп алыңыз деген билдирүүлөр бар экен. Ыраазычылык айтабыз. Саламатсыздарбы, УТРК Баткен, ишиңиздерге ийгилик дейт. Сагын мырза, кош келипсиз Баткенге дейт. Концертиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Ыраазычылык айтабыз. Мына ушундай СМС билдирүүлөрдү сиздер дагы толуктасаңыздар болот, ардактуу көрөрмандар. Биз болсо уланталы. Сагын мырза, азыркы тапта көбүнчө репертуарыңыздагы ырлардын басымы кайсыл тарапта, темада дегендей? Сүйүү, ата мекен, ата эне? Биринчи азыр эми биз өзүбүз бойдок болгон үчүн баардык эле ырчынын бир 90% бөлүгү сүйүү темасындагы ырлар да. Анан калганы ата мекен, ата эне, дос, бир тууган темасында. Меники эле ошонун катарындай, азыркы учурда меники 98% сүйүү темасында деп айтсам болот. Анан эми быйыл көбүнчө ата мекен, достук, ушундай темасында ырларды репертуарыма аралаштырайын деп атам. Бунун себеби уже 30га жакындап калдык дегенди билдирет да. Сиздин берген маегиңизде быйыл үйлөнөм деп айткан экенсиз. Быйыл бирок кайсыл жыл экенин айткан эмес экенсиз да. Быйыл деле жүрөт экенсиз. 2024 берген маегиңизде быйыл деген экенсиз. Демек, ал кайсыл жыл быйыл дегениңиз? Мен да билсем ошо айтат элем да, мынанчанчы жыл депчи. Демек 25-жылда эле быйыл деп өтөсүз анда. Билбейм, бул деле баягы өлүм сыяктуу деп эле айтам да, ачыгынча. Бирөөгө эрте берет, бирөөгө кеч берет. Анан балким 2025-жыл биз күтпөгөн жерден дагы бир айдын ичинде ага жетпеген аралыкта дагы сүйүүңү жолуктурсаң, ошол күнкү Кудай маңдайыңа жазган нерсени көрөсүң да. Бир көрүп сүйүп калышка ишенесизби? Ишенем ал нерсеге. Сөзсүз түрдө андай нерсе болот. Бир көрүп сүйүп калуу деген бул чанда кездешиши мүмкүн. Бирок атам айтып калчу. Кийин бир көрүп сүйсөң дагы, могу жериң тыз десе, ошол сеники дечү да. Анан демек могу жер тыз дейлек окшойт. Анда 25-жылы тыз дештин каалайлы анда, Сөзсүз, өзүм да каалап атам. Бир башыңыз эки болушун каалайбыз. Анан эми ошол баягы күндөрдү артка кайтарса, кайсыл учурда бир мындай өзүңүзгө кайтара алат элеңиз да, мүмкүнчүлүк түзүлсө да, бир убакытты танда ушул убакыт кайтарып берейин десечи мисалы. Андай учурлар эстесем көп, бирок Кудайдын ар бир күнү өзүнүн ийгилиги менен, жакшылыгы менен, өзгөчөлүгү менен коштолгон. Анан эми ушул күндү деп айткандан алысмын. Бардык күнгө өткөзгөнгө Кудайга шүгүр. Бирок кайрадан ошол күндү артка кайтаратын болсо, балким жаштыгыңыз кайрадан жаштыкты кайтармакмын, чын эле. Албетте ар бир эле инсандын ошол жаш кези бир таттуу балалык күнү сөзсүз түрдө дагы бир жолу келсе экен деп
айтса керек менимче. Анда келиңиз ушул эми сиздин ушул Баткен облусун кыдырып, ошол өзүңүздүн жеке концертиңизди берип жүрөсүз. Билесиз, буга чейин Борбор калаада бергенсиз, Анан эми биздин Баткен жергесинде өзүңүздүн концертиңизди алгач жолу берип атасыз. Буга чейин Разаков, Сүлүктүү шаарларына берип келдиңиз. Эми бүгүн буюрса ушул Баткен шаарындагы Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында өткөнсүз. Концертке даярдык кандай болуп атат? Анан деги эле сизден сырткары биз жарнамада көрүп калдык. Нурмира Асанова деген кызыбыз бар экен. Эми тилекке каршы кызыбыз бүгүн келе албай калыптыр. Ошентсе да кимдер коштойт? Концерттин өзгөчөлүгү тууралуу айтыңызчы. Менин жалпы гастролго ошол чыгармачылыгымда ырчылык жолу башталгандан баштап 365тен ашуун концерт бериптирмин эсептесем. Анан Баткен жергесинде центрде Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрда биринчи жолу концертим, ага чейинки баягы башка драма театрда берген болчумун. Бүгүнкү биздин концертибиздин өзгөчөлүгү кодулдар бар бизде. Кенжебек Белеков деген агабыз дагы келген. Мен жеңим болуп дагы Инстаграм тармагында көбүрөөк ойноп калат. Инстаграмдан көргөндөр болсо корпоративге чакырбаган. Анан биздин чыгармачылыкта дагы бир туугандай болуп, менин карындашым болуп калган өтө таланттуу кыз. Жоролорду азыркы учурда тытып, бардык жоролорду кайрадан башын бириктирип аткан бир кимин болду десем да жаңылышпайм да. Нурмира Асанова, чыгармачылыктагы досум Бексултан Акимов, ошондой эле Баткен шаарындагы чыгармачылык топтогу биз менен чогуу коштойт. Анын концерттин өзгөчөлүгү Баткен шаарындагы эл менен чогуу жолугуу. Ийгилик каалайбыз. Анда келген эми каттарга орун берели, уруксат берсеңиз. Сагын мырза, кош келипсиз. Баткенге ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эми айтып кетсеңиз дейт, сүйөм сени деген ырыңызды ырдап берсеңиз деген биздин көрөрманыбыз калтырган экен. Кийинки СМС билдирүү: саламатсыздарбы ТРК Баткен, Сагын мырза, берекелүү Баткен жерине кош келдиңиз дейт. Сиз кыргыздын патриот атуулардын сап башында турасыз. Сиздин музыка тармагында жылына берилип жаткан наамдарды чыныгы талантына карап эмес, акчасына карап берилип жатканын айтып чыкканыңыз сизди жүрөгү таза инсан экениңизден кабар берет. Ийгилик деп бизге 204 абоненти билдирүү калтырган экен. Саламатсыздарбы, ишиңизге ийгилик дейт. Эртең кызым туулган күнү, 27 жашка Асылкан чыгып атат дейт. Сагын мырзага да ийгилик, куттуктап койсоңуздар. Сураныч Кадамжай району Чабай айылынан дейт. Чоң рахмат. Эртең Кадамжайга барабыз как раз десең. Мына туулган күн элери, Кудай буйрса эртең баягы ийгиликтин же болбосо жакшылыктын эртегеси жок дейт. Бүгүн туулган күнүңүз болсо, эртең концертке барып, ошол жерден өткөрүп алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, кутман таңыңар менен дейт. Сагын мырза, кош келипсиз. Өрүкзарлуу Баткен жерине сагын дейт. Ар бир ырыңды аябай кунт коюп угам. Иним булбулдай үнүң өчпөсүн. Элдик купулуна толуп, ден соолукта ойлогон ой максатыңа жетип жүрөр. Бир куплет болсо да ырдап берчи деп 266 абоненти бизге суранып калтырган экен. Мына ушундай сөз түрдө биз сиздердин суранышыңыздарды орундатабыз, ардактуу көрөрмандар. Негизи Сагын мырза, ырчылар айтат го, баягы кечинде үнүбүз ойгонуп, эртең менен уктайт дейт. Ошо сиздин оюңуз? Бул ар бир организм өз эй салат. Ар бир организмдин ойгоноор мезгили бар дегендей. Анын сөз түрдө баягы эртең менен бардык эле адам, бир эле ырчылар эмес, эртең менен туруп эле сүйлөп көрсүн. Сүйлөп көргөндө деле үнү башкача чыгат, үнү кыргылданып чыгып калган учурлар көп эле кездешет да. Азыр деле сиздер өзүңүздөр бул нерсени эксперимент жасап көрсөңүздөр. Туура эле. Анан организм дагы акырында ойгонуп, анан өзүнүн нугуна келет да. Бул жерде жалпы бизди көрүп аткан Баткен облусунун тургундарын айтабыз. Бүгүн кимдин туулган күнү болсо, туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. СМС билдирүү жөнөтүп Айлин, анан 27 жашка толуп аткандагы Асылкандын туулган күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Өмүрүңүздөр узун болсун, көп жашаңыздар, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайбыз. Дайым жакшы күндөрдө, жакшылыктарда жолугасыздар менен. Анан СМС билдирүү жөнөтүп аткан бардык инсандарга терең ырахматымды билгизем. Анткени эфирде ушундай СМСтерди жөнөтсө, биз чынында аябай кубанычыбыз да. Ушул ырчынын көрөрмандары жазып атат, ушундай болуп атат депчи. Бул ырчы үчүн дагы өтө бир жакшы нерсе. Анан сиздерге чоң рахматым айтам. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, эми сиздерге дагы ыраазычылык айтабыз. Убактыбыз дагы эми соңуна чыгып бара жатат, Сагын мырза. Ошондуктан жалпы ушул көрөрмандарыңызга эркин микрофон болсун. Биз тараптан балким берилбей калган суроолор болсо
камераны карап, жалпы бүгүн шаар тургундарын концертиңизге да чакырып кетсеңиз болот. Болду. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, эртең Кадам Жай шаарында, бүрсү күнү 23-үндө Кызылкая шаарында да болот. Бүгүн Баткен шаарында Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрдан баарыңыздарды кечки саат 19:00 күтөбүз. Келип биздин концерт менен чогуу жан дүйнөңүздөрдү эс алдырып, жакшы бир ырларга толуп, өзгөчө бир жыргап кетүүңүздөрдү чакырабыз. Анткени биз дагы ат арытып, жол карытып алыс жактардан келдик. Сиздер дагы бизди сыйлап ушул концертке келип жүрсөңүздөр абдан кубанычтуу болобуз. Баарыңыздарды бүгүнкү күндө концерттен күтөбүз чын жүрөктөн. Анан ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Дайым жакшылыктарда, жакшы күндөрдө жакын адамыңыздар менен жадырап, жайнап, жакшы күндөрдү өткөзүп жүрөңүздөр. Мен сиздерди жакшы көрөм. Айтканыңыз келсин. Эми Сагын мырза сиз менен көп баягы убакыт маектешким келди, бирок эми убакыт деген убакыт өзүңүз дагы эфирдин убагытын билесиз, чектелүү гана экен. Ошентсе дагы келип бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Чыгармачылык ийгилик, Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерди багындырып, ушул көрөрмандарыңызга жакшы чыгармалар тартуулап жүрөрүңүз. Анан сөзсүз түрдө ушул биздин УТРК Баткен телеканалдагы ар дайым кызматташканга даярсыз менен. Чыгармачылыгыңызда клиптер болсо, сөзсүз түрдө бизге дагы берсеңиз, биз жалпы ушул Баткен элини сиздин чыгармаларыңыз менен мындай камтып, суусап турган, сиздин чыгармаңызга суусап турган көрөрмандарга биз сизге баягы жардамчы болуп көпүрө сөз мен эми клиптеримди берип турам, бербесе анан расылдарды өзүңүздөр күнөөлөйсүздөр. Рахмат сиздерге дагы. Атайын чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Концертиңиз аншлаг менен өтсүн деп ниет кылабыз. Концерттен күтөбүз сиздерди дагы. Сөзсүз түрдө барабыз. Ардактуу көрөрмандар, ушу менен баягы башталган нерсенин дагы аягы болот дейт. Эфир саатыбыз дагы соңуна чыгып бара жатат. Жалпы биз менен бирге болгон көрөрмандарга ыраазычылык айтабыз. Кудай буйрса бүгүн Баткен шаарындагы Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында Сагын Эргешевдин ушул шоу концерти болот. Андыктан келип, мына ушул Сагын мырзаны колдоп, жагымдуу ырларына өзүңүздөр күбө болуп, ошол жерден баягы көңүлдүү отуруп кетсеңиздер болот. Баардыгыңыздарды Кудай буйрса 7:00 күтүп калабыз. Эфирибиз соңуна чыкты. Аты жөнүм Расул Акматов болду жана ошондой эле режиссер пультта Сапар Исраев, тарткан Бексултан Кайрытбек уулу болду. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.